Аялдык энергиясы менен күйөөсүн алдап, күйөөсүн кармап алган аялдар маселесинде аялдык энергияңыз менен күйөөңүздү кармап алдыңыз. Сиз ошонун себебинен күйөөңүздү башкарып алдыңыз, башына чыгып алдыңыз. Күйөөңүз ата-энесинен сизди деп кечип атат. Бул кубанычтуу абалбы? Да, кубанычтуу абал. Сизге өтө сүйүнүчтүү абал. Сиз кубанып атасыз, күлүп атасыз, чыргап атасыз. Бирок бул адамгерчилик жактан караганда ит кылбаган иш. Мен бул нерсени айтуудан неге айтып атам? Бир адам бар эле. Мен тааныган чоң ата, чоң апалар. Булардын 7 перзенти бар. 7 уул перзенти 7 тең үйлөгөн, жайлаган. Бирок акыркы перзент дагы ата-эненин алдында турбастан башка үй салышып чыгып кетишти. Неге? Аялдар туура эмес да. Аялдары туура эмес. Аялдар күйөөлөрүн башкарып алган. Булар бардыгы колунда бар акчалуу бизнесмен, окумуштуу адамдар. Бирок ошого карабастан ата-энени сыйлабайт, урматтабайт, жер менен жексен кылат. Өздөрү жашаган үй 2 этаж, а бирок ата-эне бузулуп түшөйүн деген бир тамы кыйшык үйдө жашайт. Кайсы адамгерчиликке туура келет ушул маселе? Ата-энени бир кабарлайын дебейт, ата-эне баш чалып турат. Бул болсо балдарын бирөөсү чалайын дебейт. Бир тойго, бир мааракеге кошо алып барайын дебейт. Күндө байраң сайраңдап, тайраңдап жүрүшөт. Бир зыярат кылып койсо, 2 лепеше кичине тамак кылып, ата-энени кабар алып коюш кыйынбы? Эгер аял жакшы боло турган болсо, күйөөм иште, жумушта, мен жүр балдарым, неберелерин алып алып барып кабар алып келейин деп, аял келип кетсе болот го, ата-энесин, кайнене, кайнатасын кабар алып кетсе болот го, чынбы? Аял туура эмес да, аялдын ою бузулган, көз карашы бузулган. Аны душман катары көрөт. Кайнене деген душман дегени деп көз карашта карайт. 2 картошка, 2 килограмм эт. Не бул? Не деген нерсе? Ошону куруп алып барып көрүп келбейсиңби? Ошол сабак болот го өзүңдүн балдарыңа. Эртең мен чоңойгондо, кайнене болгондо, мен апа болгондо ушу балдарым ушундай кылат дешиң үчүн ошол нерсени үлгү кылып көрсөтүшүң керек бүгүн. Эртең кор болосуң. Балчыкка белиңден баткан учуруңда кеч болот. Көздөрүңдө жаш, өзүңдүн колуңда баягы жолугуң, платочкаң, анан өзүң карлар үйүндөн орун алган болосуң. Бирок ал учурда кеч болот. Сенин балдарың бирөөсү Германияда, бирөөсү Россияда кеңири жыргап, кыска юбка кийген бирөөсүн таап алып жүргөн болот. Сен бул жерде кор болуп калып кетесиң. Эмне үчүн? Сен себеби кайненең менен кайнатаңды кордодуң. Күйөөңдү ар кандай опыттарың менен, аялдык энергияң менен алдап, кичинекей тар балакандай жериңе башкарып алдың. Ошондуктан бүгүн күйөөсүн баш ийдирип, кайнене, кайнатасын кордоп жаткандар сүйүнбөгүлө. Аялдар сүйлөнбөгүлө, сүйүнбөгүлө. Акылың болсо, парасатың болсо, кичине дүйнөнүн түшүнүгүң болсо, ичиңде кичине коркунуч сезими болсо, бүгүн бар, урматта, сыйлаларды. Урматын жайын ордуга кой. Болбосо болбойт, эртең кеч болот. Ата-эне күтөт. Сенин акчаңды эмес, сенин подаркаңды эмес. Сен өзүңдү күтөт. Сенден өткөн улуу белек калбайт жаш өткөндө. Ошон үчүн бар, азыр иттик менден кетти, апаке кечириңиз деп кечирим сура.